кеңейип алган жакшы. Кичине сабыр кылсак жаңакча оң болуп калат, Кудай кааласа. Асфальт жолдор кеңейди. Тротуар болуп атат бул жерде. Жол тыгындарын азайтуу максатында ушу жолду чоңойтуп жасап жатабыз. Жалал-Абад шаарында ушул тапта 4 көчөдө асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Алардын бири биз турган Назаров көчөсү. Бул көчө буга чейин кеңдиги 9 метр болсо, ушул убакытта 19 метрге чейин кеңейтилүүдө. Халил Назаров көчөсү Жалал-Абад шаарынын түндүк тарабынан кирген негизги көчө болуп саналат. Анын узундугу 450 метрди түзөт. Учурда кеңейтилген жолго асфальт төшөө жумуштары кызуу жүрүп жатат. Келечек үчүн жакшы болуп атат. Кудай кааласа, дагы кичине сабыр кылып турсак, жолдор ачылса, анан бизге деле жакшы болот, шаарга деле жакшы болот. Шаардын көркүнө көрк кошулат. Кыскасы келечекте жакшы нерселер болуп атат да. Жолду кеңейтип, жаңыдан асфальт төшөөдөн сырткары жолдун бир тарабына вело жол менен кеңдиги 3,5 метрди түзгөн тротуар, экинчи тарабына кеңдиги 2 метрди түзгөн тротуар курулат. Ошондой эле темир бетон арык куурларын жаткыруу, жашылдандыруу, көктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бир тарабы вело жолчосу менен 3,5 метр тротуар болот. Бул бир тарабы 1,5 метр болуп, жөө адамдар жүрүшү жолчо курулат. Жолдун долбоорлук баасы 26 миллион 700 миң сом түзөт. Бул жергиликтүү акчадан төлөнүп берилет. Халил Назаров көчөсүн реконструкциялоо жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Курулуш ушул жылдын октябрь айына чейин бүткөрүлөт. Жолдогу курулуш иштери аягына чыкса, айдоочулар менен катар жөө жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мурда таптак эле башкача болчу. Азыр аябай сүйүнүп атабыз, сонун өзгөрдү. Кенен, кеңири бар. Мындай адамдар өтө турган жол дагы болуп атат. Өзүбүзчө сүйүнүп атабыз, сонун болуп калды, өзгөрдү деп. Азыр убактылуу кыйналып атабыз. Элдер объездной менен кичине сабыр кылып турсак, жолубуз жакшынакай кеңири, кенен жол салынып атат. Белгилей кетсек, алдыда жергиликтүү бюджеттен Москва, Бадалы көчөлөрүнө асфальт төшөлөт. Ал эми Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен Бекмамат Осмонов, Курманбек, Бабкин жана Байзаков көчөлөрүнүн асфальты жаңыланат.